кандай кылып ушу сугатуу маселесин чечсек. Анан ушу тамчылатып сугаруу системасы дегенди кызыктык. Мында арык тазалоо жок, арык жок. Көмүлгөн. Биринчиден суу эконом, экинчиден эмгек эконом болунат. Үчүнчүдөн баягы жумушчу күчтү астына гана жумшатып коебуз. 1,5 метрден ашык 1 жылдык бута өскөнүн ушу тамчылатып сугаруу системаны койгондугу. $1000 тага турган болсо биздин 1 гектар жерден $10.000 тарага турган 10 эсеге көбөйтө турган бактын жемиши келип атат да. Кыргызда сөз бар го жакшы. Көз коркпок кол баатыр деген. Негизи мындай системаны деген ар бир элибиздин баарында жасаганга өтүш керек. Бизде ошо сугат маселеси боюнча да бир топ пландарды коюп атабыз. Мына ушул райондун борборунун өйдө жагында 3 коргон деген суу сактагычтын салынышы пландалган буга чейин. 179 миллион сомдук проекти бар болчу. Жакында эле Ислам өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү келип кетти. Биздин долбоорду жактырып, ушу каржылоону баштайбыз деп. Бул эми өкмөттүн дагы, биздин президентибиздин дагы көзөмөлүндө турат. Эгерде ал суу сактагач ишке кирип калса, анда ушул тегеректе бир 4,5 миң гектарды биз ошо көйгөйү жок сугарып калабыз да. Бизде райондо ошо сугат маселеси абдан оор да. Акыркы кездерде бизде райондо багбанчылык абдан жакшы өнүгүп атат. Мына өзүңүздөр кыдырып көрсөңүздөр деле болот. Азыр көпчүлүк жанагы суу баспаган жерлерди өздөштүрүү абдан жакшы колго алынып атат. Ошо суу баспаган жерлерге өзөндүн жээктерине ушундай суу алып барышып, ал мөрүп отургузуп, ушул багытта абдан жакшы жол коюлуп атат да. Эң биринчи 2008-жылы эксперимент катарында 200 түп бактап келип тигип көрдүк. Жакшы баары кабыл алынып, жакшы өсүп кетти. Ошону 2009-жылдан баштап анан 2000-3000 түптөн тигип баштаганбыз. Анан ал убакта деген алыш менен сугарчубуз, кетмен күрөк менен. Анан кадр маселеси өтө оор болду. Анткени сугатчы табыш мындай биздин жерибиз 85 гектар. Ошончо жердин баарына сугарганга адам табыш оор болду. Анан бир чети, экинчи чети баягы сугатчылар сууну кугалап барып туруп бетегине баргандан кийин болду жетти деп таштап коюп, акыркы кулакка таштап коюшат, аягына чыгат менен өйдө чыккан каралбай калат. Анан бактар деген ар кандай өсүп бирөө чоң, бирөө кичине болду. Ой кете баштады, кандай кылып ушу сугатуу маселесин чечсек деп. Анан ойлонуп, анан интернеттен карап, китептен окуп, анан ушу тамчылатып сугаруу системасы дегенди кызыктык. Анан ошону кызыгып, изилдеп көрүп, кандай кылып жасасак болот деп. Анан деген Израиль менен кабарлашып көрдүк интернет аркылуу. Алар ар жак бер жагын санап отуруп 1 гектар $13.000 чейин барат деди. Анан Кытайдын фирмалары менен сүйлөштүк, заводдору менен. Алар ары бери санап $7-8 барат биздин орнотконубуз деди. Байраки чогулткан информацияларды бириктирип, тамчылатып сугаруу деген бул эмне экен деп. Анан негизги максат эле тамчылатып сугаруу, бул сууну деген толук кандуу, аз жоготуу менен сууну деген бакка, мөмөгө жеткизиш болуп эсептелет экен. Анан ошону ушундай шланги менен жеткизсе болот экен деп көрүп, анан биринчи баштап анан деген бир 2 гектар жериме коюп көрдүм. Биздики деген жерибизде деген 4 скважина бар. Жердин астынан чыгарат. Өзүбүздүн насостор бар. Өзүбүздүн электрик линиябыз бар, трансформаторубуз бар. Ошонун баарын койгонбуз. Анан ушу жердин астынан суу алып чыгарабыз. Тереңдиги скважинанын 97 метрден 120 метрге чейин.
Анан 4 насосубуз бар, 4 насос менен чыгарып ошону сугарабыз. Мына биз азыр могул жерде турган жерибиз, ошону 40 турбада келген, 40 турбада, диаметри 40 мм. Бул 3400 метрлик жерден Карабулак айылынын башында ошо булактан чыккан жерден тартып алып келип, мондай алып келип, суу бөлүштүргүч жай деп коет, распределитель. Бул андан өтүп дальше 200 метрден кийин экинчи магистралга бурулат. Бул жактан бекитип койсок, биринчи магистралга. Мына магистрал деп, бул жакта азыр арык жок. Арыктын ордуна шланга көмүлгөн, электик шланга. Анан бул жерден атсабыз, кетмен кереги жок. Краник тассаң, бул рядка, например, вот 8. Андан кейін мына экинчи. Мына ушу магистралдан экинчи рядка краник тассаң, суу кетет, ушу 200 метрге жетет. Булар өзү суу бөлүп чыгарып тура берет. Мына ушундай бөлүп чыгарып турат. Андан кийин мына ушундай болуп туруп, бул жерде 15 ряд бар. 15 ряд. Ушул 15 ряд баары тең ушундай стилде. Эми баягы суу 40 турбада келгендиктен баарына жетпейт, 2 бөлүп коебуз. 6, 7, 8 эмеге чейин, рядка чейин. Мына ушинтип ар бир рядка шланга менен кеткен суу бул бир жумада бир койсок жетет. Могу көчөткө. Бир жумада бир 8 гектар жер бар. Эми ушунда былтыртан мурда жылы тиккенбиз. Былтыртан мурда жылы. Мына быйыл уже, мына көрүп турасыңар, ошо шапталы гүлдөдү. Бир шапталы, бир алма кылып тигилген. Мына. Бир шапталы, бир алма болуп тигилген. Себеп дегенде, могу алмалар бизде, алмалар среднорослый деп коет. Булар 2 метрден жан башына берет. Булар пока жетилгенче шаптолунун мөбөсүн алабыз биз. Шаптолу карыйт алма жетилгенде. Ошондо шаптолуну алып салабыз. Мына шаптолулар уже сразу гүлдөп былтыр салган уже. Тиккенден кийин бир жылдан кийин мөбө кармаган бир-экөө. Быйыл Кудай буйруса көбү кармайт. Көрүп турасыңар уже. Мына бир да жерде мында арык тазалоо жок, Көмүлгөн. Биринчиден суу эконом, экинчиден эмгек эконом болунат. Үчүнчүдөн баягы жумушчу күчтү астына гана жумшатып коебуз. Мына биз азыр органикалык удобрениени себеп аралаштырып койдук. Күзүндө таштап койгонбуз. Кардын астында калып жибип, уже буларга кошумча минералдык удобрение керек эмес. Топурактын анализи алынган. Топурактын анализинде эмне керек экенин карап, ошого жараша жыл сайын берип турабыз. Анан бактарга да аябай жакшы болот экен бул тамчылатып сугаруу системасы. Бактардын өскөнү бала чактан баштап эле бак менен чоңойдук. Анан бул 1,5 метрден ашык бир жылдык бутак өскөнүн ушу тамчылатып сугаруу системаны койгондо көрдүм көлдө. Мындай өскөн 50-60 сантиметрден ашык өскөн бутакты көрө элек болчумун. Анан ушу тамчылатып сугаруу системасы болгондо ошондой 1 метр 50, 1 метр 80 сантиметрге чейин барат экен. Анан бир жылдык бутактар чоң өрүктүкү бышканга жетишет экен. Бир жылдык бутак негизи гүл чачпайт да өрүктүкү кийинки жылы. Бул тамчылатып сугаруу менен кийинки жылы ушу бир жылдык бутактар гүл чачып берет экен, мөмө байлайт экен. Слаборослыйлар булар. Слаборослыйлар капельныйга кылса болот. Мына капельный кылып биз азыр уже бул 2 жыл болду башталдык. Былтыртан мурда жыл тигилген 4 гектар, былтыр да 4 гектар. Мындан сырткары дагы биз азыр бир 100 гектар жерди ачып атабыз. Ага эми өзүбүздүн финансы каражат жетишпегендиктен азыр инвесторлор менен сүйлөшүп атабыз. Баткенди негизинен өрүк болот. Азыр эми мына биз турган жер 1460 метр деңиз деңгээлинен бийик турабыз. Бул жерде тоодун этегинде, тоо этектериндеги айылдарда өрүк болот. Бирок өрүк баягы күн нурун толук ала албагандыктан баягындай ширесин кармай албай калат экен. Күн нуру жетишпегендиктен. 500 метр тереңдикте турат Баткен. Мына Баткендин многие ташкаларда ылдыйда көрүнүп турат. Ошондуктан биз могул жерде алмага ылайыкташтырылган жер тоо этектери.
Алма өзү салкын жер жакшы көрөт. Ошондуктан алма. Мына бизде деле ушу Карабулак айылында деле өрүк тиксе болот. Бирок бизде майский деп коет. Мо компотко, башкага свежий виде жей турган өрүктөр болот. Ал эми как түшүрөм десең, как болуш үчүн аны үчүн обязательно мондай жок эле дегенде 1100 метр ылдыйдан болуш керек деңиз деңгээлинен. Булмада кыйгыл болуп калат, толук күн нурун ала алгандыктан. Баткенде любой өрүк болот. Любой өрүк. Күн баткен ысык болгондуктан өрүктү каалаган сортун өндүрсө болот баткенде. Ал эми шаптоолу булар эми тез эле карайт. Бизде негизинен шаптоолуну биз шаптоолунун мөбөсүн алып сатканга, өндүрүшкө эмес. Монун арасы бош калбаган, бош турбаш үчүн эле гана пайдаланып атабыз. Булар алынат 4-5 жылдан кийин. 5-6 жылда шаптоолу карайт, конечно. Негизги багыбыз деген абрикос багы. Абрикос бактан деген бизде деген азыр 17 000 түп бар. Түшүм берип атканы мындай чоң болуп түшүм берип аткан бактарыбыз 9 000 түп. Былтыр ушул бактардан 170 тоннага жакын өрүк алдык. Баарын деген Россияга экспортко кетти абрикосторубуз. Анан гиляс өстүрүп атабыз. Гилясыбыздан 800 түп бар. Анан азыр ал жаш түшүмгө мына былтыртан бери былтыртан баштап кичинеден байлап атат, гүл чачып. Анан шабдалы өстүрүп атабыз. Анын багы да жаш түшүмгө былтыр кирди. Ушу шабдалыбыздан бир 3 тоннадай шабдалы алдык былтыр. Анан алма бар, алмадан бир 5000 түп бар. Анан былтыркы түшүмүбүз бир 6 тоннадай алма алдык. Анан сапаты тамчылатып сугаруу системасынын берекеси ушу сапаты аябай жакшы болот. Алманын баары, өрүктүн баары, эмелери, размерлеринин баары бирдей болуп, чоң болуп, анан сапаттуу болот. Бул жерде бизде көчөттөрдү өзүдөн алып слаборослый болгондуктан бул жерде чыгым көп беле кеткен жок. Эмесине ушулардын баарын алып гектарына эсептегенде где-то $2,5 деп койсок боло берет. 4 гектарга $10,000, где-то 800, пуш миллион кетти деп коелу. Енді бұлар мен өзім, так как профессиям экономист болгондуктан айтып турам, до полного плодоношения, то есть толук мөө бергенге чейин кеткен чыгым бар бир гектарына где-то $5-6,000 болуп калат. Булардын $6,000 деп кой. Эмгек акы, суудун акы, караганы, кызматы, дарылаганы, агрохим защиты, андай-мындай иш кылып чыган чыгымдарын баарын кошкондо до плодоношения $6,000 кетет. Ошондо 4 гектарга где-то $25,000 кетет. А бирок ошо мөөгө киргенден кийин 2-3 жылда актайт. 2-3 жылда актайт. Өрүктүн бүгүнкү күндө где-то 8 сорту бар бизде. Эң көбү деген көлдө, Ысык-Көл областында аябай жайылган бул краснощёкий никитский деген сорт. Андан сырткары атайын барып түштүккө Кызылкиядан алып келдик эле ушул курага болчу сорт. Аны өстүрүп атабыз, кандай болоорун көрүп быйыл түшүм бергене турат. Анан курагага кандай болуп жараарын көрөбүз. Анан Турциядан дагы алып келгенбиз көчөт, ушулеки курагага иштетилчү. Анан ал дагы былтыр берген, курага жасап көрдүк, болот экен. Жалгыз гана болгон бир нерсеси көлдө деген кургаткан, мындай естественный кургаткан өтө оор болот экен курагага.
ошон үчүн кургатчу шкафтарды коюп ошол аркылуу кургатыш керек экен. Быйыл эми эксперимент кылып шкафты дагы пайдаланып көрөлү деп атабыз. Кандай болот? Ушу таможенный союздун баардык сапаттарына жооп берет. Анан негизи деген быйылдан баштап иштей баштаган атабыз. Ушу органик деген сертификат алсакпы деген оюбуз бар. Жалгыз эле таможенный союз эмес, Евросоюздун рыногуна чейин жетсекпи деген ой максатыбыз бар. Азыркы сиздин бул жерде чарбаңызда канча гектар жер бар ошондо? Биздин чарбанын базасы 49 жыл арендага алынган 85 гектар жерге жайгашканбыз. Ошол жерди алма бак менен отургузуп иштеп атабыз. Жемиш дарактарын отургузууга кызыктар адамдар абдан көп. Биз азыр ошо бүгүнкү күндө 7 жылдык мөөнөт менен өздөштүрүүгө айыл тургундарына жерлерди берип атабыз. Алар дагы ошо алып жерлерди өздөштүрүп, баягы суу чыкпаган жерлерге өзлөрүнүн каражаттары менен скважиналарды казып чыгарышып, анан быйыл мына айылдан ошо Арыкбаев Дамир деген жигитибиз 10 гектар жер аянтын ошо өзү скважина казып алып, ушундай эме тамчылатып ыкмасы менен быйыл жаңы көчөттөрүн отургузду. Арстанованыкы ошо суу чыкпаган жерден өстүрүп аракет кылып атат. Анан жылдан жылга бизде ошо көчөттөрдү отургузуу, баягы элдер өз аракеттери менен өзлөрү инвестор болуп, ошол экономикалык деңгээлин көтөрүү максатында дагы өз аракеттери кылып, өзлөрү вложение кылып өстүрүп аткан адамдардын саны жылдан жылга өсүүдө, көбөйүүдө бизде. 2014 жылы биздин өкмөтүбүз республикалык семинар уюштурду. Элге жайылтыш керек бул системаны деп, бул методду деп. Биздин базабызда республикалык семинар өтүп, республиканын баардык аймактарынын баарынан делегаттар келип, кызыгышып, катышып кетишти. Андан кийин бүгүнкү күнгө чейин эле февраль айынан баштап май, июнь айына чейин кишилердин аягы үзүлбөйт, келип көрүп, ошо кандай болот, кандай жасасак болот экен, эмне кылсак болот деп ушул кызыгып тамчылатып сугаруу системасын көрүп кетет. Анан бүгүнкү күндө көптөгөн багбандар ушул бактарына тамчылатып сугаруу системасын коюп, жакшы жетишкендиктерге баратышат. Биздин келгенибиздин эң жөнөкөй эле эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек. Эмнеден жаңылып калабыз, эмнеден жаңылбайбыз. Мына жерде бочка турат. Мунун үстүнө солярка куюп коюп коет экен. Эгерде минусовый температура болуп кетсе, абаны жылытып койгонго. Ушуга кичине от жагып койсо, аба эле жылыса, үйшүктөн сактап калуунун эң жөнөкөй способу. Биз жаңы келгенде мен деле ай чарбасында 40 жылдан бери иштеп келип атам. Мындай методду мен турмушумда да көргөн эмесмин. Уккан эмесмин. Азыр бул биздин коллегадан бул жөнүндө сураганыбызда, бул бочкаларга ушундай коюп койтпуз десек, ушул эки нерсени айтып атат да, мына жөнөкөй эле. Андан бөлөк да көп нерселерди айтты. Мисалы үчүн биздин кыргыз эли 1 гектар жерден буудай эксек, мисалы үчүн 50 000 сом пайда табабыз. А эгерде 1 гектарге биз жакшы өрүк теге турган болсок, биз андан 10 эсе көп табабыз. $10 000 табабыз. $1000 таба турган болсо, биздин 1 гектар жерден $10 000 тарага турган, 10 эсеге көбөйтө турган бактын жемиши келип атат да. Мындай караганда билинбейт, мындай дыкаттык менен анализдеп караганда. Ошол эле кеткен энергия, ошол эле кеткен аракет, ошол эле кеткен эмгек, а бирок пайда 10 эсе көп. Мисалы үчүн 1 гектар жерге беде сеип алып, анан бедени чоогуп алып, анан койго берип, коюбузду эт кылып саткандан көрө, биринчи эле өрүк кылып, өрүктү сатып, анан кийин жетише албай калсак, как кылып сатсак, эки башка. Кыргыз элинде илгертен сөз бар. 1 жылдыкты ойлосоң, эгинек деген да. 10 жылды ойлосоң, бактык деген. Эгерде 100 жыл ойлой турган болсоң, бала тарбиялап, бала өстүр деген да. Мына биз 10 жылдыкты ойлоп, ушул бакт өстүрөлү деп атабыз. Эгерде биз 1 жылы, ушундай 1-2 жылы абдан дегенде жакшылап туруп уход жасап койсок,
биз жылына кеткен затрат почти жок болот да. А зато бизге берген түшүмү 10 эсе 15 эсе түшүм алабыз. Ошон үчүн биз кызыккан жагыбыз ушул болуп атат. Азыркы убакта иштеп аткан деген 13 кызматкер иштеп атышат. Ушул эки сезонубуз башталды деп койсо болот. Ушул 13 кызматкер апрелдин башынан октябрдын аягына чейин постоянно иш кылышат. Өрүктүн түшүм жыйуу убагы келгенде бул ак өлөң айылында жалгыз эле ак өлөң айыл эмес, Кочкор, Нарындан бери көлдүн ар кайсы тарабынан ага тууган куда сөөктөрүн бери айылдыктар чогулуп келет. Ошондо 200 кишиден ашык адам келип иштеп өрүк терип беришет. Анан алардын маянасы иштегенине жараша төлөнөт. Терген чакасын же ящигин баалап ошого жараша. Ошондо деген эми мындай орточо эсеп менен алып көргөнүбүздө ар бир адам бир күндө 1000 сомдон кем эмес табат. Кээ бир адамдар бар 2000–2500 миңге чейин бир күндө өрүк терип таап алган. Биздин өзүбүздүн ишканабыз жок. Анан кайра иштеткен ишкалар менен сүйлөшкөндө деген аларга жеткизип бергениңде 5 сомдон алса жакшы экен, албайт. Ошон үчүн деген биз деген жерге түшкөндөрүн алып барбайбыз эч жака. Анан кол менен деген мындай күнгө кургатып жайып как кылабыз, компотный смесь кылып коебуз. Анан базарга алып барып сатабыз. Анан өзүбүздүн планыбызда ушу 20–21 биз баягы ишибизди баштаганда эле негизги РСК банк менен анан Орус-Кыргыз фонду менен иштешип келатабыз. Анан ушулардын буюрса жардамы менен ушу 20–21 ушу кайра иштетүүчү бир жакшы производство коелук деген оюбуз бар. Негизи ушу абрикосту паста кылып, полуфабрикат кылып жасачу бир производство койсок деп атабыз. Кыргызда сөз бар го жакшы. Көз коркпок, кол баатыр деген. Коркпой эле деген ушул эки тамчылатып сугарууну шлангыларды сатып келип коюп, эл жасай берсе, жанагыдеки ушул сууга очередке жетиш деген азыр деген жердин баарында проблемасы ошондон кутулат эл. Анткени бир бочкеге сууну толтуруп койсо 1 гектар жер деген кенен-кесири бактары сугарылып калат. Негизи мындай системаны деген ар бир элибиздин баары эле жасаганга өтүш керек. Тем более багбанчылык менен алектенген дыйкандардын баары тамчылатып сугарып өтүш керек.